Gelsin işlerine böyle toplanıp yerimizi uğup kelsiniz. Любой tünü çapırsalar da var oğan, gündüzü çapırsalar da var. Eki kolda jardan, kolda. Akıllı bir de bırak vardı mizam çevirdi. Mizam çevirdi. Buna az gol ortasına şahitler ödep koyuyordu, şahitler yolu. Büt buna, gol atmayısınlar böyle. Стратегический жол шайтты кетіп атса, бүт барлығы строй материал сатқан магазиндер керек тұрмыш тіршілер, бірақ елді да ойласын да. Астына тротуарға чейін товарларын жайып алышқан. Жайып алған. Машиналар келіп 2 қатар, 3 қатар жол бар. Ülkede аэропортқа шашылып қалсаң, 1 саат, 2 саатта кетіп атасың да, жетіп атасың. Şu тұрғаны 5 километр аэропорт қой. Ошондой тос болот. А ошо ишкер тротуарды бош кой, наоборот, астына парковка жасап кой, 2 машина келсе, 2 машина стоянка жасап койду. Мына кече пример Фрунзенский базардын ээси келдиби? Көрдүңөр, гриль коюп алган, астына белгиле акча алмаштыра турган эмелерди куруп алган, тротуарга коюп алышкан. Машиналар каяка турчу эле? Бүт жолго коет эле. Тура? Фрунзенскийден кеч өтүш бул өлүм эле да. Азыр алдырды, парковкалар жакшына койдуп коюп, кичине ыңгайлуураак болуп калды. Ушундай бул элементарный эле нерселер да. Ар кимдин өзүнүн кафе, рестораныңарга биринчи шарт түзүлөт. Мына азыр мен көрүп атам, кече магнатпын мына ресторан. Түнү мына жерден өттүм магнат. Саат 11-12-де өтсөм, той бүтүп да 4 катар машина. Мында карасаң, ар жак арып, машина мында парковка жок да. Ресторанга тойго келгендер каяка барат? Мисалы. Каяка барат? Каяка машинасы бар? Анын жергиликтүү бюджет эсебинен ал акча тапсын ресторанын ээси. Биз бюджеттен апарып ошо проект менен ошо жерде латтогонун үстүн парковка кылып жасап беребиз. Акчаны алып тапсын, ишкер тапсын. Бул калыстык эмес да бул. Ишкерлер адилеттүүлүк эмес да. Парковканы жойдук, мына көрдүм, эл наразы болуп аткан. Бюджетке түшкөнү 1,5 миллион, 2 миллион сом акча түшөт экен. Ошол жерде тургандар бүт кыйындар ээлеп алышкан шаар боюнча. Нерсе десе мэрияга апарып беребиз, мына жерде токтосо да 10 сом, нары барып токтосо да 10 сом, элдин наразычылыгы бүт мэрияга келип аткан да. Топкөнү 1 миллион, 2 миллион сом акча. Пайда көргөндөр 10 миллион, 20 миллион пайда көрүп жүргөн. Мэриянын эсебинен. Ошон үчүн жойду. Азыр эки нерсе, азыр муниципалдык автостоянкаларды көбөйтүп. Стоянка. Стоянка менен парковка менен айырмасы бар да. Стоянка платный болот. Тура, убактылуу келип токтотот машинасын. Парковка деген жоёбуз, ар жерде бар. Же болбосо шаардын ичине келгенден кийин ушу буну эсептеп чыгышына налоговый эмес. Бир адам мейман келгенде күнүнө 1 сом бир жолу төлөш керек да, токтоткон жерин. Ушу бюджетке түшүш керек. Жок, анын ар бир жерге барганда акча ала бербешпиз. Эмелер иштеш керек, знактарды коюш керек. Кайерге коюп токтотот, кайерге токтотот. Түшүнөт эми алдын. Каалаган жерге барып токтотпош керек. 5 метрге да машина менен жүрүп калдык да. Чамча мына жерге стоянка коюп 1 километр басып ишинип бүтүрө турган иштер ден соолукка да пайдалуу. Жок, ошол жерге да машина минип алабыз да. Ушундай шаарда ыңгайсыз шарттарды көбөйтөт. Өзүбүздү зарплатаны көрдүңөр азыр. Убагында жаман көрүштү. Мына жерге келип ушу 400-500 адам келип алып бизди кары качты да. Карга кыла албайсың анан биз. Азыр парковка жойду да, эми талалы болуп жатып калды. Бүт шаарды мына ачык айтсак базар кылып коюпбуз да сол. Салык түшө турган жерден түшүрбөйбүз. Ошолордун баарын комоддорду тизип алып, ошол 500 сом, 1000 сом кайлап отурабыз. Налоглар спидесетси ишкерди кылабыз, салык төлөйбүз. Салыкты мен башка жактан таап берем. Салык түшөт турган берсем, чоң завод, фабрикаларды ачып атабыз. Ачып атабыз. Түшөт, жумуш орундары пайда болот. Биз шаардыктарды эч качан таштап койбойбуз да. 1-2 ресторан жабылса жабылат, 1-2 камок жабылса жабылат. Ал менен биздин тиричилик токтоп калбайт. Bir nese desile ben işkerlik kılan sağlık tutuyorum. Senin 1000 sonu, 10 sonu istedim. İş biter. Sanırım tertip olsun da şarkı. Tertip olsun. Biz şarkı meyle cerleri verdik lazım. Hektarlanan cerleri verdik buna. Keng sayıda. Hazır o şolcaydı bir özleştirme hatta. O şolcaydı prom zonaları hatta. Joyluk bekken çoğun tekstilini fabrika düşüyordu. Bir buğday birisi. Eki korpusu açılap, 2000-3000 adam cumuş oluyor. 20 toluk tutsa, 7000'den 10.000 geçen adam cumuş oluyor.